28 апрель 2020 жыл. Жалал Абад маданият техникуму сабак сольфеджио. Мугалим Кыдырова Гүлжан Турунбековна. Тема элдик латтар. Диатоникалык жети баскычтуу латтардын өзгөчө түрлөрү. Тайпалар 3H11, 3N9, 3E11. Саламатсыңарбы 3-чү курстун студенттери. Бүгүн биз силер менен сольфеджио сабагынан жаңы тема өтөбүз. Жаңы темага өтүүдөн мурун балдар биз кандай латтарды билет элек? Мажордук жана минордук. Бул латтардын түрлөрүн билет элек. Эми мен силерге жаңы теманы түшүндүрүп берейин. Музыкада абдан көптөгөн латтар бар. Дүйнөлүк музыкалык чыгармада латтын түпкү тамыры ыр жана күүнүн негизги башталышынан пайда болгон. Элдик латтар кайсы гана улуттуку болбосун, вокалдык ыр чыгармачылыгында көп кездешет экен. Ошондуктан элдик музыканын жана көптөгөн европалык улуттарынын музыкасынын негизин жети баскычтуу диатоникалык латтар түзөт. Бул латтардын гаммалары дагы, баскычтары дагы диатоникалык болуп саналат экен. Эми мен силерге бул латтардын аттарын атап кетейин, кайсы латтар экен. Иониялык лат, дариялык лат, фригиялык лат, лидиялык лат, миксолидиялык лат, эолиялык лат, лакриялык лат. Эми бул латтардын биздин натуралдык билген натуралдык мажор жана натуралдык минордун эмнеси менен айырмаланат экен? Бул жети баскычтуу диатоникалык латтар натуралдык мажор жана минордун чоң жана кичи секундаларынын жайгашуу тартиби менен айырмаланат. Башкача айтканда, тондук түзүлүшү менен айырмаланып турат экен. Бул тондук түзүлүшүн силер төмөнкү таблицада көрүп турасыңар. Эми балдар, бул жети баскычтуу диатоникалык латтар натуралдык мажор жана минордун өздүнүн өзгөчөлөнгөн баскычтары менен айырмаланып турат экен. Эми бул кайсы баскычтар экен? Жана булар кандай угулат экен? Аны мен силерге айтып жана ойноп берейин. Иониялык лат натуралдык мажордой болот экен. Жакшылап угуп тургула, ойнойм. Кошулуп ырдайсыңар. Экинчи, дариялык лат. 6-чы баскычы жогорулатылган натуралдык минордой. Угабыз. Фригиялык лат. 2-чи баскычы төмөндөтүлгөн натуралдык минордой. Угабыз. Лидиялык лат. 4-чү баскычы жогорулатылган натуралдык мажордой. Мен силерге бир октава төмөн ойноп берем, себеби силерге ырдаганга ыңгайлуу болсун деп. Миксолидиялык лат. 7-чи баскычы төмөндөтүлгөн натуралдык мажордой. Муну дагы бир октава төмөн ойнойм. Эолиялык лат. Бул натуралдык минордой. Муну дагы бир октава төмөн ойнойм. Лакриялык лат. 2-чи жана 5-чи баскычтары төмөндөтүлгөн натуралдык минордой. Угабыз, бир октава төмөн ойнойм.
Мынакей балдар, биз силер менен 7 баскычтуу диатоникалык латтардын өзгөргөн баскычтарын жана ушул латтардын гаммаларын уктук. Таблицада көрүнүп тургандай ар бир латтагы өзгөртүлгөн баскычтары жашыл тегерекчеге алынган. Бул 7 баскычтуу латтар бардык элдик музыкалык чыгармачылыкта абдан көп кездешет деп айттык. Муну уктуңар, силер дагы ушул бардык латтарга мен ойногонума кошулуп латтарды ырдагыла. Эми балдар, бул латтардын тоникасы мажордук жана минордук үчүндүктөрдөн болгондуктан биз аларды мажордук жана минордук маанайдагы диатоникалык 7 баскычтуу латтардын өзгөчө түрлөрү деп айтат экенбиз. Эми мажордук маанайдагы латтарга кайсы латтар кирет экен? Иониялык лат, натуралдык мажордой, лидиялык лат, 4-чү баскычы жогорулатылган натуралдык мажордой, миксолидиялык лат, 7-чи төмөндөтүлгөн баскычы менен натуралдык мажордой. Эми мен силерге ушул латтарда берилген мисалдардан келтирип кетейин. Мына биринчи миксолидиялык лат дейт. Буга биз мисал катары орус, эл, ырын алдык. Жакшылап угабыз балдар. Бул миксолидиялык лат фадан берилген, ал эми 7-чи төмөндөтүлгөн баскычы ми бемоль болуп эсептелет. Эми экинчи лидиялык лат, буга дагы мисал келтирип кетейин. Бул украин эл аспаптык обону жакшылап угабыз. Бул лидиялык лат додон берилген, 4-чү жогорулатылган баскычы менен додон 4-чү баскычыбыз фа диез болуп эсептелет экен. Эми экинчи түрү минордук маанайдагы латтар. Бул минордук маанайдагы латтарга кайсылар кирет экен? Эолиялык, натуралдык минордой, дариялык, 6-чы жогорулатылган баскычы менен натуралдык минордой, фригиялык, 2-чи төмөндөтүлгөн натуралдык минордой, лакриялык лат, 2-чи жана 5-чи төмөндөтүлгөн баскычтар менен натуралдык минордой экен. Мынакей силерге азыр дариялык латта мисал ойноп берейин. Украин эл ыры, жакшылап угабыз. Мынакей до дариялык минордо, бул жерде 6-чы баскычы додон башталганда ля болуп эсептелет экен, жогорулатылган 6-чы баскычы менен. Эми фригиялык латта мисал келтирип ойноп берейин. Бул дагы орус эл ыр экен. Жакшылап угабыз балдар.
Бул фригиялык латыбыз миден башталган экинчи төмөндөтүлгөн баскычы менен айырмаланат экен. Мынакей балдар, мен силерге мажордук маанайдагы латтар жана минордук маанайдагы латтарды айтып жана аларга мисал келтирдим. Эки таблицада тең ошол латтардын өзгөргөн баскычтары жашыл тегерекчеге алынган. Эми балдар, биз ушу 7 баскычтуу диатоникалык латтар менен, алардын тондук түзүлүшү менен, алардык кайсы баскычтар өзгөрөт экени менен таанышып кеттик. Эми мен жыйынтыктап айтсам, бул диатоникалык 7 баскычтуу латтар бардык элдик музыкалык чыгармачылыгында абдан көп кездешет экен. Ар бир элдин профессионалдык классикалык музыкасынын улуттук колоритин чагылдырып турат экен. Эми мен силерге балдар үй тапшырма берейин. Үйгө 2 көнүгүү беремин. Азыр мен силерге аларды ойноп беремин. Силер ал көнүгүүлөрдүн өзүнүн таналдуулугун аныктап жана кайсы элдик 7 баскычтуу латка таандык экенин карап аныктап бересиңер. Андан тышкары дирижерлөө менен өлчөмүнө карап ырдайсыңар. Угабыз, биринчи көнүгүү бул орус композитору Мусоргскийдин Борис Годунов операсынан. Жакшылап угабыз. Көнүгүүнүн аягында биринчи баскыч фа диез, ошого карап силер таналдуулугун кайсы элдик латка таандык экенин аныктайсыңар. Экинчи көнүгүүбүз Бөжөгүм деген ыр. Бул Калым Малдабасановдун, кыргыз композитору, билесиңер, Калым Малдабасановдун музыкасы, сөзү Барктабас Абай Кыйыровдуку. Жакшылап угабыз балдар. Мынакей, бул ырдагы аягында, башталышында деле биринчи баскыч менен, аягында дагы биринчи баскыч менен бүтүп жатат. Ошого карап, биринчи баскычка карап, силер бул ырдындагы кайсы элдик латка таандык экенин аныктап келесиңер. Өлчөмү 2/4-2/4 дирижерлөө менен кошулуп ырдап, жакшылап даярдангыла балдар. Силердин сессияңарга аз эле калды. Берген тапшырмалардын бардыгын тең аткарганга аракет кылгыла. Жоопторуңарды жөнөткөнгө аракет кылгыла. Сабак түшүнүктүүбү балдар? Эгерде суроолоруңар болсо жөнөтөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.